Алы Токомбаев. Күнүнүн сыры. Узак жолдо карыя менен жолдош болдук. Анын сыйда буурул сакалы тараза боюна атайлап жасап койгондой эле. Анын кебетесине караганда 50-55 жаштарда деп айтууга мүмкүн болчу. Ал сүйлөгөндө кандайдыр бөтөнчө, жалындуу күчү бар сыяктуу, тыңшаган адамдар магнитке жабышкан темирдей болуп сезилер эле. Жолоочуларга эмнелер жолукпайт, доолдуу нөшөргө дуушар болуп келдик. Анда-санда жарк эткен чагылгандын учушу көздү ачып жумгандай болот. Жүрүүгө мүмкүн эмес. Бири-бирибизге сүйлөнүп коргологон болдук. Аттың-ай, мындай да коркунучтуу болорбу? Кыян жүрүп кетип жүрбөсүн, деди жолоочунун бири. Таң аман болсун, кыяңды таң жараткан жок. Доолдун аягы кыянга жетпейт. Бул арамза доол, деди бирөө күлүп. Бизди алчу доол жок. Эми таңдын учагына киребиз деп сөздү чукул кайырдым да көрүнбөгөн жолдошторума карагансыдым. Так ошол учурда табиаттын күчтүү оттогу жарк эте түшкөндө карыянын көзү күтүп тургансып көзүмө тигиле калды. Карыя, дедим. Сиздин магниттүү көзүңүз менин көзүмдү билип алса керек. Чагылган жарк эткенде көзүңүз жалт эте калды. Ал эле болсо көзүңүз мени арбап жаткандыр. Бирок сиз мага көрүнбөйсүз. Ушундайбы? Эми көрө албасаңыз сөзүңүз менен арбаңыз, дедим. Силерди сүйлөгүлө дейин десем, чапанды жакасынан кийет дейсиңер го. Болуптур. Өз нөмөтүмдү мен өткөрүп берейин. Силер дагы өз кезегиңерди унутпагыла, деп тамагын жасап алды да, эмесе кулагыңарды салгыла, деди карыя. Добул дуулдап өтүп жатты. Карыя аңгеменен мындайча баштады. Өмүр чаккан оттук сыяктуу жарк этип дүйнөгө көрүнө түшүп, кайта жалп этип өткөнчө шашат. Мен силерге айта турган аңгемемди кече эле уккансыйм. Мен анда 20 болсом керек. Жайлоонун кызыгуучуру. Мен жолоочумун. Коюу шибер атчан кишинин үзөңгүсүн чалып, баштарын эрксиз чайкап кала беришет. Өзүм чарчап да болгон элем, жатып калайын десем картым ач. Эмне болсо да кыраңдан ашайын. Айыл жок болсо үмүттү үзүп биратола жатайын деп кыраңга чаап чыктым. Кең чалкактагы айылдар Куду деңизинин үстүнө орношкондой болуп, жаңы конуштагы шиберге бөлөнүп калыптыр. Кабарчыдай чапкылабай кере-кере бастырып дөбөдөгү чогулган элге барып салам бердим. Элдин четинде олтурган кызыл куру бар жигит жүгүрүп келип атымды алып кетти. Кел балам, кел, деп элдин ортосунда отурган олчойгон сары киши оң жагын жаңсады. Ал кишинин кабагына караганда качандыр атактуу баатыр киши болгон сыяктуу, кабагы бийик, көзүнүн жарасы тереңден көрүнгөн кудуктай, көзүнүн караги араң гана жылтылдайт. Мурду беренден тумшугундай болуп, тиши жок оозуна карай имерилип турат. Анын өлчөмсүз чоң жана толук жүзүнө караганда анча карыды айтууга болбойт. Бирок калдайган купкуу этсиз кулагы, оң койгон арык мурду анын карылыгын алдагайдан далилдейт. Анын колундагы өрүктөн жасалган комуз карыя менен эбактан бери жолдош болгон сыяктуу кара күрөң тартып, чыныгып бүткөн. Комуздун тепкеси манаттай болуп арчадан жасалгандыгын жана көп жашагандыгын байкатат. Балам жол болсун, деп карыя сурап койду да күңүрөнгөн муңдуу күнү акырын гана чертип чыкты. Менин сөзүмдү тыңшадыбы, жокпу, аны карыядан байкоого болбойт. Анткени ал бир калыпта өзүнүн гана алдын карайт. Эчтемени тыңшабагандай сезилет. Бул барып турган кесирдүү киши го, же алжыган неме го дейм. Чынында андай болуп чыккан жок. Балам, дурус балам экенсиң. Жолоочу кишини тойгузуп туруп сүйлөшүү керек. Кымыз алып келчи, деп комузунун кулагын көтөрүп койду да, баягы муңдуу күнү дагы созалантты. Балам, узак жолдон чыккан экенсиң. Насыбай тартасыңбы? Деди күүсүн токтото коюп. Чекчилем карыя, деп тим болдум. Анткени насыбайым жок эле. Кур чакчамды берүүгө болбоду. Ал менден чакча күткөн жок. Чек балам, чек, деди. Бирок чакчанын алкакта жес чагарагын шаркылдатып Насыбайды өзүнүн алаканына салды да,
насыбайын чекпей туруп чакчаны менин алдыма таштады. Мен насыбай чеккенче өзү чалкалайчы оозуна кагып жиберип баягы күбүнүн дагы сыздатты. Кымыз ичип үйгө киргенче жалгыз күбүсүн карыя 10 чакты кайтарып чертти. Олтургандарга күнүн кызыгы жокпу же түшүнбөйбү, ал тууралуу эч ким эчтеме деген жок. Күнүн аягына чыкканда гана: "Эй балам, элиңер эсен жатабы? Эй балам, бугу атууга даярданып жатасыңарбы? Эй балам, эмне өнөрүң бар?" деп коет да баягы күнүн башынан чөт. Карыянын ниети ошол гана күнүн айланасында турган сыяктуу. Каш карарганда гана: "Эй балам, үйгө кирелик" деди карыя. Кой союлуп казанга түшкөнчө карыя жалгыз күбүсүн алда канча чертип жиберди. "Аксакалдын бул күбүсүнүн аты эмне?" дедим, жанымдагы кара сакал кишиден сурап. "Билбеймин, муну эч ким да билбейт" деди. "Сиз ушул айылдансызбы?" "Эмне үчүн билбейсиз?" деп ал кишиден дагы сурадым. "Ооба иним" деди жылмайып, "ушул айылданмын. Мен бул кишиден 50 жаш кичүүмүн. Сураганга жооп бербейт. Сурап билгидей курбулары да жок. Ошондуктан эч ким билбейт" деди. Бул кишинин сөзү мени ого бетер кызыктырды. Кандай болсо да бул күнүн сырын чечейин деген ойго түштүм. Карыя күтүп турган эмедей: "Эй балам, комуз билесиңби?" деди комуздун кулагын бурап туруп. "Чертүүнү тагдыр мага берген эмес экен, карыя. Ошого абдан өкүнөм. Бирок угууга мени атайын жараткан" дедим. "Эй балам, ошондой турмуш ошондой болот. Болом деселе болуп калса, анда элдин баары эле олуя болуп албайбы? Анда муң болобу? Анда кызыктар да туулбайт" деди карыя чертүүгө даярданып. Мен чыдай алганым жок. "Карыя, сизден бирдеме сурап алгым келет. Бир элдики экинчи элге таберик эмеспи? Бербей турган болсоңуз уят болбойн" дедим. "Жок балам, конок кут болот. Коноктон аяган Кудайдан аяганмен тең болот. Сураганыңды ал" деп комузун билегинен кармай калды да шыбыш байкаган бүркүттөй какая калды. "Элге эр кымбат, эрге эли менен жер кымбат. Анын баарына туюлбаган өнөр кымбат. Мен үчүн сиздин күбүңүз туюлбаган өнөр, чечилбеген суроо сыяктуу. Сиз мукактанып чертип жатасыз, тарыхы караңгы. Мүмкүн эчен жылы ушинтип черткендирсиз, бирок эч ким билбейт. Сизге кыянат болбосо күбүнүн сырын чечип берсеңиз" дедим. "Алда балам ай" деди карыя. "Эми болбостур. Сураганың алдып оозуман чыгып кетти. Бул сыр 77 жылдан бери чечилген эмес эле. Бул күнүн башталганы 77 жыл болду. Мен анда 16га араң чыккан элем. 10 мүчөлүмдү айтмакчы элем. Ушундай антым бар эле. Кантейин, антты арбактар кечирсин. Өлгөн арбактан коркуп, тирүү адамдын көңүлүн калтырбайын" деп карыя сөзгө даярданды. Сүйлөдөн мурун чабарактуу чакчаны нөкөр өтөктүн апкытына шыкылдатып ургулап, шыкылдатып насыбайды алаканына салды да: "Тос балам колуңду" деп колундагы насыбайды мага берди да унчукпай гана жерге үңүлүп бир далайга чейин дагы олтурду. Качан мен насыбайды түкүргөндө карыя сөз мындайча баштады: "Аң кеме так ушул журттан башталат. Анан ушул журттан бүтөт балам" деп карыя сөзүн созду. Жайлоонун толгон кези, так ушул убак эле. Дайыма кулундарды агыткан кезде жылкыны булакка чейин өзүм айдап барчу элем. Дайым мингеним өзүмдүн жайдак Геркунанын болор эле. Бир күнү кулундарды агыткан кезде жөө туман басып турган эле. Мен адатынча жылкыны булакка жеткирдим да Геркунан менен кайта тарттым. Алдымдан кызыл бурул ат минген алачыктай болгон кызыл жигит жолукту да: "Айыл кимдики?" деди. Мен жооп бергенче кекилик алган бүркүтчү кунаныман чеңгелдеп ала койду. Мен эчтемеден коркканым жок. Атамдын баатыр жолдоштору мени далай ошентип эркелеткен эле. Мен ошолордун бири деп ойлодум. Бирок кармаган колу бүркүт апчыгандай болуп сөөктөрүмдү сыздатып жиберди. "Байке, далым ооруп кетти" дедим. Ал тааныш немече: "Эчтеме болбойт" деп чапанын өңүрүн көтөрүп
бөктөрүнүн чөгүнө отургузду да кайта кумтуланып койду. Анын кумтулаганы менин өпкө оорумду кысып жиберди. Жүрөгүм опколжуй түшкөндө «Атаке!» деп туурап бакырдым. «Унчукпай жүр!» деп чапанын эки өңүрүн такымына бегерээк бүктөдү да «Ыйласаң өлтүрөм, унчукпа» деди. Жаагым жап боло түштү. Өзүмдүн туткун болгондугума ачык түшүндүм да «Байке, кайда апарасың?» дедим солуктаган бойдон. «Менден эчтеке сураба. Оозуңду ачып сүйлөсөң өлөсүң» деди. Мен экинчи унчукканым жок. Солуктап гана жүрүп олтурдум. Ким алып бара жатканын жана кайсы жака баратканымды көргөнүм да жок. Түн киргенде талаага түшөт. Куржундан тамак алып өзү жейт, мага берет. Бирок ооз ачып сүйлөбөйт. Бир күнү эл орунга отурганда калдайган калың айылга кез келдик. Ошол күнү мени чүм көгөн эмес эле. Айылдын баш жагында жумурткадай аппак чоң үй турат. Жигит анын төмөн жагындагы кичирээк боз төбөлүү үйгө келди да бирөөнүн атынан чакырды. Үйдөгү кишинин үнү чыгып, өзү үйдөн чыга электе «Мына баягыңар, алла» деп мени тапшырып, өзү кете берди. Мен түшкөн үй атактуу байдын коңшусу болуп чыкты. Тизеси оозуна тийген кара кемпир жыртайган сууз көзү менен бир далайга мени карап олтурду да «Балам, сен дагы бирөөнүн чырагыдырсың. Чочубай отур. Сенин да энең бардыр. Энеге баладан кымбат эчтеме болбойт. Эне бала үчүн күйөт, балага кубанат. Бирок салт ушул, мен жашагандан берки салт ушул» деп башыман сылап маңдайыман өптү да «Тамак ич кулунум, тамак ич» деди кемпир. Ошол эле күнү кулдуктун кебетеси башталды. Айылдагылар келип көрө башташты. Дегенде бөжөк сындык ордуна олтурсам да ар кимиси бир суроо берип жатышып мени тилге киргизишти. Эл жата баштады. Мага бөтөнчө шектенүү да болгон жок. Анткени менин качпай тургандыгым аларга белгилүү эле. «Тетигил төбөнүн комун салынып, тетигил кементайды жаманып жат балам» деди баягы кемпир. Ал үйдө андан артык төшөнчү да жок эле. Айлаганча жаттым. Уйкуда арбарбы? Кыялдын дарыясына канчалык аксам да уйку багындырды. «Ой балам, тур» деген үн менен кошо көзүмдү ачтым. Таң атып калыптыр. Жубардай ак кыз эңкейип мени карап турат. «Кайсы жерден келдиң? Кайсы элсиң?» деди кыз жылмайып. «Билбеймин. Эчедесиң?» «Ондомун». «Бир тууганың бар беле?» «Жалгызмын». «Жүр эмесе. Сен өзүмдүн өргөмдө болосуң» деди кыз. Кызды ээрчип келген эки келин бир оозда унчугушкан жок. Кыздын арка чачтарын кармалашып өздөрүнчө шыбыраша беришти. Мен кийинип жатканда коңшунун кемпири «Кызым, жалгыз жаның бар. Кор кылбай жумша. Эне сүт оозунан кете элек бирөөнү жалгыз экен. Баладан бардыгын күтүүгө болот. Бала чегилбеген жумуртка менен бирдей. Жумурткадан карга да чыгат, шумкар да чыгат. Эр болсо элдин ырысы. Ини кылып ал, кагылайын» деди. «Энеке» деди кыз жылмайып, «сиздин айтканыңызды аткарам. Ини кылып алам. Жүдөп баратсам мага айтып туруңуз». «Атың ким?» деп ылдый карап турган мени ээлигимден көтөрдү. «Зарлык». Айланайын. Бирөөнү зарлап көргөн жалгызы тура. Ата энең зарлыгынын зарын тартып калгандыр. «Өлбө балам, өлбө» деп кемпир маңдайыман сылап чекемден өптү да «Бара кой кулунум, эжең менен бара кой» деди. Карыя сөзүн ушул жерине келгенде самсаалаган буурул каштарын оң колу менен сылап койду. Сүйлөп жаткан сөзүн кокусунан унутуп кетти да адат болуп калган күүсүн күңгүрөтүп жиберди. «Чал, комузуңду коюп сөзүңдү бүтүрбөйсүңбү?» деди карыянын байбичеси. Макул. Сенин да уккуң келип калган экен, деп карыя жылмайган болду да комузун дайым жазбаган тизесине жылой салды. «Бул балам болбосо ушул сөзүң көрүңө кошо кетет эле. Сүйлө» деди 60-тарга барган кемпир. «Бул балам болбосо ушул сөзүң көрүңө кошо кетет эле. Сүйлө» деди 60-тарга барган кемпир. Ооба байбичем, чын айтасың» деп койду да. Ошентип баягы кыздын колунда 6 жыл жүрдүм. Кыздын атасы бир элдин мыктысы жана байы болгондуктан анын салтанаты да бөтөнчө экен.
Кызынын өзүнчө өргөөсү бар. Анын кол алдында бир үлү коңшу малайы бар. Алар оту менен кирип, гүлү менен чыгышат. Мен кыздын чайчысы болуп калдым. Малайдын аялы жаш гана келинчек эле. Ал сөзгө уста, ишке чебер, кыймылы куюндай шамдагай киши болчу. Мен ага жакын болуп кеттим. Бирок жатагым малайдык эмес, өргөөнүн улагасы. Кыздын улагасында кул жатыш ал кезде бөтөнчө атак болор эле. Ал адат азыр калып баратат балам. Мени ким эмне үчүн алып келгендигин ошол келинден түшүндүм. Сен тигил кыздын калыңына келген кулсуң. Сени алып келген кыздын күйөөсү Ашкан Баатыр. Ал жигиттин кызыл буурул деген аты, ак чыгыр деген мылтыгы бар. Кыздын атасы ошол экөөнү бересиң. Аларды бербесең 3 кул бересиң деген. Жигит ат менен мылтыкты бербестен 3 кул алып келип берди. Ошонун үчүнчүсү сенсиң. Экөөнү мурун алып келген эле, ал экөөнү Олжого 2 киши алып кеткен. Сенин бактың бар экен, Олжого кетсең куруйт элең. Эми сени кыз менен кошо берет, деди келин. Кыз кээде эркекче кийинип, жигиттер менен талаакка кетер эле. Кайта келишкенде бугу, аркар, карышкыр, кээде жолбор сатып келишчү. Эмнени ким атканын ким билсин, эмне сөз болсо да чоң үйдө болор эле. Ал үйгө барууга табиятын тартчу эмес. Анын үстүнө кулунун тооруктуу болушу элге да аңыз сөз болор эле. Баланчанын кулу токмаарек, ач көз эмес деген сөзгө өзүм да кубанып, ошол тактан түшпөөгө тырышчумун. Ошондуктан чоң үйдөгү көп сөздөн кур калчумун. Көбүнчө сөздү кыздын өзүнөн угар элем. Эрмек үчүнбү, мактануу үчүнбү, же мени аягандыктанбы, уйкусу келбесе төшөгүнө жатып түрдүү сөздөрдү сүйлөр эле. Аны мен эрке же дечмин. Анткени элдин баардыгы эрке кыз деп айтышчу. Эрке кыздын күйөөсү жигиттери менен келип 1-2 конуп кетчү. Күндөрдүн биринде жайдын толгон кезинде күйөө дагы келди. Ал келишинде жалгыз гана келди. Жалгыз келсе да мурунку тартип боюнча конок жатагы башка үйдө болду. Каада боюнча жеңелери кызды күйөөгө жолуктуруп жатаарда өргөөгө кайта алып келишти. Ал кездеги балдардай азыркыдай чабал болчу эмес балам. Эмнеге болсо да эртерээк жетишчү. Мен уктабай жаттым. Эл уктай электе жигит колуктусуна келди. Мен ал жигитти көргүм келбейт. Бирок баатыр деп элдин баары аны макташат. Анын эмне баатырдыгы бардыгын мен эмдигиче билбейм. Демимди ичиме жыйнап, алардын сөздөрүн тыңшадым. Бир окумда сөздөрү чатак айланды. Кыздын сөзү өкүм чыккан сайын мен жаным кирет. Ушул жигит кыздан ылайым айрылып калса экен деп тилеймин. Алардын сөзү да эсимде, деди карыя. Карыя сөмөй менен комуздун кылын өйдө төмөн сейрек дилдиретип койду да күйөөнүн сөзүн баштады. Эркем, эми калың болсо бүттү. Атаң дагы чатак кылып жатат. Качпайсыңбы, деди жигит. Жок мырзам, атамдын жалгыз кызы болсом, той тойлотпой туруп босогодон аттабаймын. Атам эмне чатак кылып жатат, деди кыз. Кызыл буурулду же ак чагырды бербесе, кызымды бербеймин дептир. Экөөнүн бирөөнү берип, атамды ыраазы кыл. Атам айтканын кылбай койбойт. Жок, мен атым менен куралымдан айрылып кыз албаймын, деп жигит чорт гана айтты. Экөөнүн бирин атам алмайынча мен сага барбаймын деп кыз жигиттин сөзүн кесе сүйлөдү. Жигит кыз менен көп сүйлөшө културган жок. Экөөнүн бирин берсем, сени албай эле энемди алып калайын, деди. Кыздын кирбездиги ого бетер күчөдү. Экөөнүн бирин бермейинче сага тийсем, мени атама тийип калайын, деди. Өзүңөр билесиңер, Кыргызда мындан чоң каргыш, мындан чоң ант жок. Кыз менен күйөө катуу эрегишип кетишти.